Инстаграмга төлөп атасыңар, ютубка төлөп атасыңар, телефон, тикток ошолордун баарына төлөп атасыңар чынында. Мен фейсбукту бекер колдоном дешиңер мүмкүн. Онлайн бизнес, фейсбук, инстаграм, ютуб, соц тармактар, телефондун ичиндеги дээрлик бардык бизнес сомдун үстүнө курулган эмес, доллардын үстүнө курулган эмес. Бул жашоодо биздин чөнтөгүбүздө Кудайдын берген, бизди жаратып атканда мону ал. Бул чектүү. Бирок сен эгер туура колдонсоң, бул сага могул жерден жетет. Сен муну менен каалаган максаттарыңа жетсең болот. Бизге таланттын чынында кереги деле жок. Assalamu алейкум достор. Кыргызстандын валютасы сом, рубль менен же доллар менен келген адам бул жерге аны алмаштырыш керек. Сомго алмаштырып, андан кийин магазинден барып нан сатып ала алат. Ошондой эле мааниде жашоодун валютасы эмне? Биздин жашообуздун валютасы. Мисалы мен дагы акылдуураак адам болгум келип атат. Же мен гитара черткенди үйрөнгүм келип атат. Же мен спортсмен болгум келип атат. Же денемди дагы чыңдашым келип атат. Кыскасы жашоодон бир нерселерди алгым келип атат, мага пайдалуу. Мен жашоого эмне төлөйм? Бир нерсе төлөп анан алабыз. Жөн эле бекер албайбыз. Ойлонуп көрсөңөр. Жашоодун валютасы көңүл экен. Внимание, англисче attention. Көңүл буруу менен ошол нерсени көңүл буруу менен төлөйт экенбиз да. Ушул азыркы заман үчүн эң актуалдуу, мүмкүн эң маанилүү түшүнүк. Ушуну түшүнгөн, анан ушуга туура мамиле кылган адамдар бир нерселерге жетишип атат. Азыркы учурда өтө кыйын, бирок ошого карабай эрктүү болуп, бир нерсеге, туура бир нерсеге көңүл буруп, ошол жерде узун мөөнөт өзүнүн көңүлүн сактай билген адамдар бир нерселерге жетишип атат, бир нерсенин майын чыгарып атат, көзгө көрүнүп атат, алдыга озуп кетип атат. Буга көңүл бурбагандар, муну түшүнбөгөндөр, буга эрк көрсөтпөгөндөр мындай ни рыба ни мясо болуп жүрөт. Узун мөөнөт өтөт, 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, эч өзгөрбөйт. Жакшы жака өзгөрүү турсун, артка жаман жака өзгөрүп кетет. Азыркы учурда ушуну жакшы түшүнүп алыш керек достор. Онлайн бизнес, фейсбук, инстаграм, ютуб, соц тармактар, телефондун ичиндеги дээрлик бардык бизнес сомдун үстүнө курулган эмес, доллардын үстүнө курулган эмес, ошол жашоодун валютасынын үстүнө курулган. Мен фейсбукту бекер колдоном дешиңер мүмкүн. Ооба, регистрация бекер, ал жерге кирип колдонуу бекер, ютубтагы бекер, баары бекер. Бирок эмнегедир алар триллион долларлык компаниялар болуп кетип атат. Кантип биз аларга көңүл буруп атабыз. Биз алардын үстүндө убакыт өткөзүп атабыз. Кирип көңүлүбүздү ошол жерге буруп атабыз. Алардын каалаганы биздин көңүлүбүздү буруу, көңүлдү алып, бизден көңүлдү алып, алар аны обмен валюта сомду долларды сомго алмаштыргандай эле аны долларга өздөрүнүн акчасын алмаштырып алып атат. Кантип кылып атат? Кылып атат. Силер фейсбукка кирген сайын силерден сом албай атат, башка валютаны алып атат. Чыныгы жашоодун валютасын алып атат. Силер фейсбукка көңүл буруп атасыңар, фейсбукка төлөп атасыңар, инстаграмга төлөп атасыңар, ютубка төлөп атасыңар, телефон, тикток ошолордун баарына төлөп атасыңар чынында. Мен эч нерсе төлөгөн жокмун чөнтөгүмдөн. Чөнтөгүңөрдөн эч нерсе кеткен жок, бирок жашоодон кетип атат. Бирөө нары жакта отуруп бир нерсени кылып атат, бир нерсенин үстүндө иштеп атат, кыйын бир маселенин үстүндө иштеп, бир бизнес куруп атат, бир кесип үйрөнүп атат, илимин өркүндөтүп атат, же музыкалык аспап үйрөнүп атат, бир нерселерди кылып атат. Бул жакта башка бирөө тиктокто отурат. Коюп отурат. 1 жылдан кийин бул каякта, бул каякта. Кадимкидей эле чөнтөгүбүздөгү акчаны бирөө туура жерлерге инвестиция кылып атат, бирөө чачып атат да. Жөн эле ары бери модный бир нерселерди алып атат, рекламада көргөн нерселерди алып эле антип жүрөт. А бирөө ошого алданбай, ошого азгырылбай, күнүмдүк азыркы күнүнү куткаруу менен эмес, узун мөөнөт ойлонуп, акчасын туура жерлерге инвестиция кылып, кийин ошол жерден мен мурда бир видеодо айтпадым беле, көчөт кылып, көчөттүн мөмөсүн өндүрүп, анан ошол менен жашап атат. Так эле ошондой бул жашоодо биздин чөнтөгүбүздө Кудайдын берген, бизди жаратып атканда мону ал. Бул чектүү. Бирок сен эгер туура колдонсоң, бул сага могул жерден жетет. Сен муну менен каалаган максаттарыңа жетсең болот. Бирок туура жактарга колдон, үнөмдөп колдон деп бизге внимание, attention, ошо көңүл буруу деген нерсени берген. Биз бул дүйнөдө аны кандай колдонуп атабыз?
азыр жана дагы айтып кеттим, онлайн бизнес ошол биздин көңүлүбүздүн үстүнө курулган. Кабарлар дагы ошонун үстүнө курулган. Кабарларды окуп атабыз. Эртең менен мисалы бир күндүк көңүлүбүздү алалы, эртең менен жакшы уктап эс алып турдук. Бизге мынча могуну алда бүгүн кечке чейин барып бир нерсе кыл, туура жака колдонуп бир нерсе кыл деп берилгендей элестеттик эле. Эмне болуп атат? Телефонду алганда эле ал кетип атат. Мындай болчу. Кабарларга кетип атат, дүйнөлүк геополитикалык жаңылыктарга кетип атат. Соц тармактарды бир ачканда дагы кетип атат. Ушундай кетип атат, өзүбүз байкабай калып атабыз. Болгондо дагы алар бизди наркомандай кылып өздөрүнө байлап алып атат. Себеби ал жерде кадимкидей мурдараак айттым эле, дофамин деген бир эме болот, адам баласынын шириндикти жегенде ошо дофамин деген бир нерсе чыгат мээденчи. Ошол нерсе кайра чыга берген сайын кайра шириндик жегибиз келе берет. Ошондой эле системада соц тармактар иштейт. Ал жерди ачканда, ал жерде бир жаңылык көргөндө, силердин жазганыңарга бирөө лайк басканда же бир кызыл менен новый деп чыгып калбайбы? Ошолордо кыскасы ошолордун ар биринде кичинекей дозада мээбизде дофамин чыга берет. Дофамин чыккан сайын ал зависимость, кадимки эле наркотиктей эле бизди өзүнө байлап алат. Эми бул ушундай бизнес да. Мен мисалы мына YouTube менен иштейм. YouTube'да время просмотра деген нерсе эң башкы көрсөткүч. Бир видео жүктөгөндө алгоритм ошого карайт. Бул видеону канчалык узун көрүп атышат деп карайт. Эгер 3 секунд, 5 секунд көрүп адамдар чыгып кетип атса, бул видео начар видео экен, адамдарга кызыкса экен деп аны ылдый түшүрүп, аны архивге таштап коет деп койсок деле болот да. Аны башка адамдарга көрсөтпөйт. Видео чыкты, адамдар көрүп атат, аны узун көрүп атат, демек бул видео жагымдуу экен деп дагы көтөрүп баштайт. Алардын деле максаты адамдарга кызыктуу, көбүрөөк адам биздин YouTube'да убакыт өткөзүп атат, демек көңүлүн буруп атат, демек көңүлүн баягы валютасын бизге төлөп атат деп, ошо валюталарды, көңүл деген валютаны алып, өздөрүнүн обменкасында алмаштырып, чөнтөгүнө салып коюп атат. Ошентип булар триллион долларлык компаниялар болуп, чоң болуп өсүп кетип атат. Биз эми өзүбүздү ойлошубуз керек да. Бизге Кудай чектүү кылып берген. Анан бир жоопкерчилик менен берген. Муну туура колдон, жоопкерчилик менен колдон депчи. Аны биз туура жактарга колдонушубуз керек. Могул азыркы ызы чуу болгон дүйнөгө азгырылбашыбыз керек дагы. Бизге эмне керек? Биз кайсы жактарга жеткибиз келет? Биз эмнеге умтулабыз? Ошону түшүнүп, ошол жака бөлүп, кунт коюп, бир нерселерге жетишибиз керек. Лупа менен ойногонсуңар билбейм. Мен балалыгымда ойнойт элем, мындай кармаганда күндүн нурун ийинедей ичке бир жерге саят да, топ-топтур ошол жерге коет. Анан ошол жерди күйгүзүп салат. Биздин деле ошо көңүлүбүз эгер бир жерге концентрация болсо, анан узун мөөнөт ошол жерде чыдап, ошол жерде сактап турсак, биз ошол жерден бир нерсе чыгарабыз. Ошол жердин майын чыгарабыз. Анын үчүн бизге жаккан, биздин колубуздан келген, анан азыркы заманга актуалдуу бир жака бурушубуз керек. Ошондо бир нерсе болот. Мунун үстүнө ушуну көбөйтүүчү бир фактор бар. Бул талант. Эгер Кудайдын силерге берген таланты бар болсо, ошо талантыңар болгон тарапка бурулуп, көңүлүңөрдү буруп, ал ызы чууга көңүл бурбай, азгырылбай, ошол жерге чыдап, эрк көрсөтүп, узун мөөнөт кармап турсак, ошол жерден бир силер ошондой талантыңар дагы кошулгандыгы үчүн силер дүйнөлүк деңгээлде бир адам болушуңар мүмкүн. Бирок дүйнөдөгү дээрлик эч кимдин андай таланты жок. Ушунчалык аз да, таланттуу адамдар ушунчалык аз болот. Көпчүлүк адамдар силер менен мендей катардагы адамдар. Биз эмне кылабыз? Бизге таланттын чынында кереги деле жок. Бизге жаккан, биздин более-менее колдон келген тармакка кирип, могул жака ошол валютабызды, чөнтөгүбүздө акчаны, жашоодун валютасын таркатпай, күндө 100 сом Instagram, 100 сом кабарга, 100 сом Украинага, 100 сом алып бери кылбай, алардын баарын үнөмдөп, мындайча айтканда жумот болуп, ошол акчагачы туура өзүбүздүн алдыбыздагы задачага, өзүбүзгө түздөн түз тиешелүү, биздин жоопкерчиликтүү болгон, биздин бизнесибиз, биздин кесибибиз, биздин окуубуз, биздин ден соолугубуз, үй бүлөбүз, ошол жерге бурсак, бизге таланттын деле кереги жок. Ушинтип регулярно, ушинтип туура жерге өзүнүн баягы лупадай кылып энергиясын, ушул валютасын туура жака бурган адамдарга таланттын деле кереги жок. Талант, анан удача бул берилсе, Кудай тарабынан берилет. Аларга даяр туруш керек.
Бирок ошентип өзүнүн тармагына, өзүнө жаккан, колунан келген тармакка ошентип буруп турган адамдарга удача дагы ошолорду жакшы көрөт. Везение, удача деген бар. Ошондой адамдарды жакшы көрөт. Ошондой адамдарга келип калса, алар аны менен ошол жердеги мүмкүнчүлүктү, ошол жердеги кенди деп коелу, эсе кылып көбөйтүп алат. Ал ошондой талант менен удача ошолорду көбөйтүүчү эффект жаратат. Бирок биз эгер өзүбүз эрк көрсөтүп, дисциплиналуу болуп, ошондой кыла турган болсок, бизге чынында талант менен удачанын кереги жок. Ошол жетиштүү. 99,99% адамга ошол жетиштүү. Ушундай достор, бул сөздөрдү мен 2-3 жыл мурда уккам. Бир акылдуу адамдан уккам. Жашоодун валютасы бул внимание деген сөздү уккам. Ушунчалык туура келген да магачы. Ошодон бери мындай кайра угуп калам, дагы ойлоном. Анан эми мындай мээмде толук отурду да. Мен муну ушундай так көрөм да. Ошон үчүн силер менен дагы бөлүшүүнү чечтим. Мен муну азыр мындай эле көрөм. Мисалы, бир өнүгүп кеткен өлкөлөр жөнүндө көп айтылат. Европейцтер бар жокто колония кылып алган го барыпчы. Мисалы, Африкага барган дагы ал жердеги адамдар алтындын баалуу экендигин түшүнбөйт экен, же дагы ошондой бир кендердин баалуу экендигин түшүнбөйт экен, дагы аларга шоколад берип эле аларды алдап ошо алтындарын алып алыптыр дегенге окшогон бир жазууну уккан элем бир жерде. Ошого окшош да, азыркы учурдагы адамдар ошо внимание, көңүлдүн канчалык баалуу экендигин, чыныгы акчанын ошол экендигин, бул жашоодун валютасы экендигин түшүнбөй, жөн эле бекерге берип атат да, ары бери таркатып атат. Ал чексиз болсо макул, чектүү да. Эртең эле бүтөт. Ал эртең эле көңүл бура албай каласыңар. Айрыкча жаштыкта энергия толуп турган учурда бир жерге кунт коюу, узун мөөнөт ошол жерде отура билүү оңой болот. Бирок 30дан ашкандан кийин бул азайып баштайт, кыйындашып баштайт. 40тан ашкандан кийин адам өтө эрктүү болуш керек бир жаңы бир нерсени үйрөнүп алыш үчүнчү. Ошон үчүн аз эле убакыт бар. Аз убакытта көңүлдү туура жерге буруп, ошол жерде бир нерсе кылып калуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой достор, бүгүн ушундай ойлор менен силер менен бөлүшөйүн дедим. Анда кийинки видеолордо жолукканча.